Айсулуу Тыныбекова дүйнө рейтингинде 1-орунга чыкты. Кыргыздын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова мыктылардын дүйнөлүк рейтингинде 1-орунга чыкты. Бул көрүнүш бириккен күрөш дүйнөсүнүн жаңыланган рейтингинде аныкталды. Айсулуу карьерасына мындай бийиктикке алгачкы жолу жетти. Жаңы рейтинг Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен чыгарылган. Айсулуу 62 кило салмакта дүйнө чемпиону болгон. Дүйнө биринчилигинен кийин анын топтогон упайы 94кө жетип, Айсулуу ишенимдүү түрдө биринчи сапка чыкты. Болгариялык Тайбе Мустафа Юсейн 76 упай менен экинчи орун болду. Ал эми Нур-Султандагы мелдеште коло байгеге татыган швециялык Хенна Катарина Йоханссон 57 упай менен үчүнчүгө жайгашты. Маалымат булагы Аргумент чекиткежи. Назира Айтбекова: мен сени бактылуу кылышка күчүм да каалоом да жок. Белгилүү актриса, алып баруучу Назира Айтбекова жеке баракчасына күйөө тууралуу азырынча ойлоно электигин, жан дүйнөсүндөгү жараттар айыкканда гана жаңы жашоого даяр болоорун айткан. Күйөөгө тий Назира, жалгыз калба, жалгыз болбо, төрө. Мага айтылган эң көп кеңеш ушул. Мага эмне бакыт алып келе турганын ким кайдан билсин? Менин көңүлүм менен эсептешкен болдубу? Ар бир адамга барып алып жан дүйнөңдү, андагы болуп аткан кубулушту айта бербейсиң да. Жөн гана күлүмсүрөйм, баш ийкейм, болбосо оюм башкада. Жалгыздыкты коркунч катары карашат. Көңүлдүн көкүрөгүнүн боштугун башка адам менен толтуруп, жалгыздыгыңды башка адам менен кооздоо мүмкүн дешет. Жан дүйнөсүн айыктырыш үчүн жар күтөт, бала баарына бакыт болот дешет. Болоттур балким, бирок дайым эле эмес. Кепилдик бере турчу эч ким жок. Жалгыздыкта бакыт таппайын, башканын жанында табыш кыйын. Тегерегиңде 1000 киши тегеректеп турса да, жан дүйнө жалгызсырашы мүмкүн. Жашооңо бирөөнү алып менен көңүлдүн жарасы бүтөлдү деш кыйын. Адам жарты кезинде бирөөнү толуктай албайт. Өзүң толуктап, бөксөсүн толтуруп, өзүң эптей алганда гана өзгөгө жар болот, көмөк болот. Баланы дартына даба кылыш үчүн жаратпа. Даба болбой сана болуп калса, ачууңду анан чыгарасың. Өзүң айык, бакытка түн, ошондо гана балага бакыт бере турчудан болосуң. Күйөөгө тийдим, анан түйшүктөн арыламбы? Аны да караш керек, күтө билиш керек. Кир когу, тамагы, көңүлү, төшөгү бар. Анын өзүн эле эмес, анын артында турган тууганы, уругу менен кошо күтөсүң. Алым кетип турат азыр. Бирөөнү бактылуу кылышка күчүм да каалоом да жок. Элдин түртмөлөөсү кеңеши менен жар күтүп алып, жардан алыс ыргаганы канча? Эч качан эч кимдин сөзүн укпа. Жашоо сеники, көңүлүң менен гана кеңеш. Күйөөгө тий, төрө дебегилечи. Бакытын жалгыздыктан таба албасам эгер, жар күткөндө таба албайм. Аны да өзүмдү да кыйнап кажети канча. Жаратың менен барып, кимге жардам берип, кимдин жаратын айыктырып, кимге жар болосуң? Шайым кетип турат. Болгон күчүмдү азыр уулума эптеп чыпкалап берип атам. Айыгылачы, алымдын айдын кылып, арыгымды толтуруп анан ойлоном деп бөлүштү. Маалымат булагы Аргумент чекиткежи. Бактыгүл Бадиева: жүрөгүмдүн түпкүрүндө сахнага болгон сагыныч бар. Чыгармачыл айым үчүн үй бүлө менен сахнаны тандоор болсо керек. Балдарынын бактысы үчүн көмүскөдө жаткан каалоону экинчи орунга жылдырууга көбүнүн эрки жете бербейт. Бир жылдары шоу-бизнесте жарк этип жанган жылдыз бүгүнкү күндө 3 кыздын бактылуу энеси. Бактыгүл үй бүлөнүн түйшүгүнөн сырткары бир нече ишти алып жүрөт экенсиз. Күнүңүз кандай башталары кызык болуп атат. Күндө эртең менен таңкы тамакты жасап, кыздарымды ойготом. Үй бүлөбүз менен бирге таңкы тамакты ичкенден кийин кыздарымды бала бакчага, кичинекейбизди бала карашкан эжеме калтырып жумушума келем. Бул жакта зарыл иштеримди бүтүрүп алып, кыздарымды бакчадан алып үйгө жөнөйм. Тамак жасап атабызды жумуштан күтүп алабыз. Айтмакчы, сиздин тамактарыңызды мактап жегендер көп экен. Атайын курстарга барып үйрөндүңүз беле тамак жасаганды. Кичине мен тамак жасаганга кызыкчумун. Биринчи жолу 4-классында күйгүзүп картошка кууруп, туз салбай шорпо жасаганым эсимде. Апам төртүбүздү жалгыз баккандыктан ал жумуштан келгиче үйдү иреттеп, тамак жасап койчумун. Кыскасы, апама жагымдуу нерсе кылганга аракеттенчүмүн. Тамак жасаган, үйдү таза кармаган адатым ошол кезден калыптанса керек. Түшүккө эрте бышырып чоңойсоңуз, кыздарыңызды да жаштайынан оокатка бышырып аткандырсыз. Кыздарым азыр кичирээк, бирок алдарына жараша жумуш жасатам. Мисалы, кийимдерин иретишет, чачтарын өздөрү тарашат, камыр жайып атсам сурашат. Атайын кичинекей бөлүктөрдү карматып, колуна камыр үзүп берип коем. Өз алдынча бир нерсе кылганга уруксат берем. Майда жумуштарды кандай кылуу керек экенин айтып түшүндүргөндөн эринбейм. Акырындан буюрса көнүп келе атышат.
Кыздарыңыздын назын атасы туруштук бере албаса керек. Үйгө жолдошум келгенде эрке жашообуз башталат. Кыздарым атасына каалагандай эркелеп, ойноп, чер жазышат. Жолдошум да кыздарды урушканга уруксат бербей, ою менен болот. Эртең менен бакчага бара жатканда да атам жеткирет деп турушат. Себеби ал айткандарын алып берип, ою менен болот экен. Мен болсо көп таттуу жегенге болбойт, тишиңерге курт түшөт деп айрым нерселерден чектеп турам. Адатта аялдар уулдуу болмоюн төрөй беришет эмеспи? Эркек балалуу болсом деген тилегиңиз күчпү? Эгер табигый жол менен төрөсөм, көп балалуу болмок болушум керек. Эми Кудай менен ден соолук берсе дагы деле балалуу болгонго каалоом күч. Жолдошум экөөбүз тең баланы уул кызды деп бөлбөйбүз. Баары буйруктан да. Үй бүлөңүздү бекемдеп турган кандай эрежелер бар? Эң жөнөкөй эреже бирге тамактанабыз. Эртең менен күнүбүз кандай өткөнүн пландарды бөлүшөбүз. Кечинде күнү бою кандай жаңылыктар болгонун талкуулайбыз. Кыздай үйрөнүп келген өнөрлөрүн көрсөтөт. Кечинде 1-2 мультфильм көргөндөн кийин жомок окуп берем. Мен сени жакшы көрөм деген сөздү бири-бирибизге көп айтабыз. Түгөйүңүздү сизге жаккан кандай сапаттар болуп айта аласыз? Боорукерлигин жактырам. Кандай адам жардам сурап келбесин жардам бергенден баш тартпайт. Мүнөзүдө катуулук бар. Ошого жараша айткан сөзүндө турат. Жоопкерчиликтүү, үй бүлөгө карамдуу, чечим кабыл алып жана ошол чечимине жооп бергенинен билет. Кайын журтуңузга кандай келинсиз? Колдон келишинче жакшы келин болгонго аракет кылам. Апама сөз тийгизим келбейт. Жалгыз келинмин. Кайын журтумду көргөн жерден жүгүнүп турам. Негизи эле мага жүгүнүп, уулулардын батасын алган жагат. Мурда сахнада жүргөндө да элге жүгүнгөнү жакшы көрчүмүн. Ата-энем мыкты адамдар. Ошого жараша мен да мыкты келин болуп конго аракеттенем. Азыр ырчынын көбү сулуулук салонун, кийим саткан дүкөн ачып атышат. Бул тармактагы атаандаштыкка кантип туруштук берип келе жатасыз? Мен бирөөлөрдүн ийгилигине чын ниеттен кубанганымды билем. Мурда деле бир ырчы жакшы хит жаратса, клипти мыкты тартсаң, жан дилим менен азаматсың деп жакшы тилектеримди айтчумун. Ошол сыяктуу эле ырчы айымдардын салонун ачып атканына, өздөрүн башка тармакта сынап атканына жакшы көз караштамын. Ар бир адамдын ырыскысы да бар. Мен өзүмдүн туруктуу кардарларым бар. Сулуулук тармагында мыкты адистер менен иштешем. Салонду биринчи ачкан жылдан бери адистеримдин теңинен көп азыр деле мени менен кызматташат. Кийим боюнча айта турган болсом, дайыма сапаттуусуна басым жасайм. Ошол эле учурда баасын да өтө кымбаттатпайм. Туруктуу кадрлардын каалоосун жана талабын эске алып иш кылам. Көрөрмандарыңыздын көбү ашыкча салмаңызга сарсана болуп пикир жазгандарын окуп калам. Сындары туура кабыл аласызбы? Негизи андай пикирлерди төрөй элек жаш кыздар же эркектер жазышат. Албетте мени мурда арык бойдон көнүп калышкан. Аларды деле түшүнсө болот. Бирок организм деген дайыма эле сен ойлогондой боло бербейт туура. 5 жыл 3 жолу операция жол менен төрөгөн оңой эмес экен. Балалуу айымдар мени жакшы түшүнсө керек. 3-чү кызымды төрөгөнүмө андай деле көп убакыт өтө элек. Акырын мурдагы калыма келгенге аракет кылам атам. Жолдошум тескерисинче арыктаба. Мага азыркы кезиң жагат. Каалаган тамагыңды же, жырга, ойлонбо, ушул турган турматтык менен сүйөм дейт. Ушул бойдон чыгармачылыкка алыстайын деп чечтиңизби? Сахнаны сагындыңызбы? Инстаграмдагы баракчамда катталгандардын 90% ушул суроону беришет. Көрөрмандарым качан ырдап чыгасыз дегенде кубанып калам. Чыгармачылыгымды унутпагандарына ыраазычылыгын айтам. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө сахнага болгон сагыныч бар. Ушул бойдон такыр эле алыстап кетем же жакын арада кайрадан сахнага чыгам деп кесе айтуудан алысмын. Себеби эртеңки күнүм эмне болуп кетерин өзүм да билбейм. Жакында эле кыздарыма арнап ыр жаздырдым. Бирок үй бүлөлүк бакты менен чыгармачылыкты таразага кое турган болсом, албетте жеке жашоом биринчи орунда турат. Ырчылардын жумушу кечинде башталат да, анан мен кыздарымды үйгө таштап коюп, тойлордо ырдап жүргөнгө жүрөгүм чыдабайт. Жашоомдун маңызы жолдошум менен кыздарым болуп калды. Анара Душаналиева, маалымат булагы Леди Чекит Кежи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.